Evet. Olsun. Чемпионатта ипподромда. Искусственный интеллект, давай. Спасибо большое, удачи вам. спасибо. Приятного отдыха. Широкая, да, я говорю? Как там нарисовал такой? Полный. Değişik aldım. Sol жақтағы қапқанда уже риски болып жатпады. Жаңа салам. Sağ olun. Özünüzün yanına geliriz. Özüm de şeyi izleyeceğiz. Развивалка женский душтарны. Основной горячий источник бізде бірелер ақпарат частник келеді. Азыр бұл жерді ашқаннан кейін сөз источник горячий. Ел еще больше болып келе бастады. Ondan daha böyle başladı. Bunu çıkmayı da düşkeme düzenler. Psikolojisi. Ondan da zaten. Она парилкаларға дейді. Женский парилка мı sular arasında? Ayaktan çıkıp yapak çöğür. O yapak çöğür. Bu cıvıl su. Muzlar her türlü de. Onlar muzlar. Muzlar bu cıvıl. Öte cıvıl su teki. Tamam, sağ olun. İşte görmüyor olsun. Terasası nerede? Görür yetişiciler. Peki ne oluyor? Terasası. Var mı özelliğin başında yok? Bu anın çoğunda var da. Ne gizlisi? Kötü şartlar. Спасибо большое, спасибо. Приятного отдыха вам. Ассаламу алейкум. Президент! Жақсы салыңыздар. Siz de közgeseniz mi? Qancha yıl oldu yaxshi ishlaganingizga? 20 yıl oldu yaxshi. Kecha. Kutlu olsun bizler. Sağ olun. Hazır gidiyoruz valla. Qancha adam bir işiga? Hazır bekip veririz. Ha, belki de nasıl yapar? Ha, bugün madde etmeksin yapar. Yok bugün de birinci. Ha, bugün de ertenden başlayalım. Ertenden başladı. Olacak verirseniz ne olacak size? İyi bulacağı Spanya. Ha, bu ölmekten de lüks. Lüks. Bulacağında Spanyalılar. Ha, üçü yok bende. Üç öyle takı. İyi şu an bir Spanyalılar var lüksler. Bir. Biri de Spanya, Simya. Simyası var. Bir 5 yıldızlı veren görüntüsü sanırım olmak mı? Ya Bu sefer hazır restoran olarak şu işte başlayalım. çay içkence hakkında. Нет, как хочешь? Evet.
Bunlar eski zdaniyesi. Bu 4. etaşı pasiyetim. Büt жаңыланды. Қолымыз. Қазір сыртын болады бүт төшімде. Қазір бүт жаңыланды. Саламатсыңар, жақсы салыңыздар. Futbol oynattır, молодец. Futbolistler ekan. Molek masal. Урматтуу мекендештер, Көгүлтүр Ысык көл санаторийинин кадырлуу эмгек жамааты жана бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары, өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздө артыкчылыктуу багыттардын бири катары туризм тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип келебиз. Баарыбызга маалым, Кыргызстаныбыз туризм жаатында атаандаштыкка мүмкүнчүлүк берген уникалдуу жаратылыш шарттарына ээ. Бүгүн мына ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүздүн бири Көгүлтүр Ысык көл санаторийинин шарттарын жакшыртууга багытталган жагымдуу иш-чарада, башкача айтканда 97 орунду жаңы имараттын ачылышында турабыз. Имараттын ачылышы республикалык эмес, өлкө сыртына дагы жакшы таанымал бул санаторийдин 60 жылдык мааракесине туш келип олтурат. Мына ушундан улам баарыңыздарды символикалуу кош майрам менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, акыркы 5 жылда өлкөбүздүн санаториялык курорттук тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Бул мекемелер ондогон жылдар бою адамдардын ден соолугун чыңдоого кызмат кылып, өлкөбүздүн маанилүү мурастарынын бири болуп келген. Бирок убакыт өткөн сайын заманбап башкаруу ыкмаларын киргизүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик мүлүктү натыйжалуу пайдаланууну талап кылына баштаган. Анткени буга чейин кандайдыр бир себептерден улам айрым санаториялык курорттук объектилердин потенциалы толук деңгээлде колдонулбай, натыйжада инфратүзүмдүн өнүгүүсү басаңдап, алардын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү толук ачылбай келген. Ушундан улам Кыргызстан Кесиптик бирликтер Федерациясынын объектилерин Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагын өткөрүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Ал чечим өз убагында кабыл алынганына, туура чечим болгонуна бүгүнкү күндө күбө болуп олтурабыз. Болбосо профсоюздардын карамагындагы санаторийлерибиз, курортторубуз элге кызмат кылмак турсун, өзүнө кызмат кыла албай, колдо бар имараттарын оңдой албаган абалга кептелгени азыр деле элдин эсинен чыга элек болсо керек. Ал эми азыр башкаруунун натыйжалуулугу артып, инфратүзүмдү жаңылоо үчүн шарттар түзүлүп, кызмат көрсөтүүнүн сапаты дагы жакшырды. Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңдагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин да аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот. Эми Көгүлтүр Ысык көл санаторийинин ишмердүүлүгүнө азын олак токтоло кетейин. 2024 жылдан бери санаторийдин корпустары толугу менен оңдолуп, заманбап жабдуулар жана эмеректер менен камсыз болгону мына азыр эле ошо видео тасмадан көрдүңүздөр. Спорт аянтчалары, мына балдар ойноочу жайлар реконструкцияланып, термалдык жылуу булактар ишке кирип, маданий эс алуу иш-чараларын өткөрүү үчүн амфитеатр жана башкалар дагы курулду.
Санаторийдин тарыхында 40 жылдан бери алгачкы жолу 97 койкалык мына азыр эле көрүп келдим. Эсептелген жаңы корпустун имараты курулуп, мына ачылышында турабыз. Алдыда жаңы заманбап медициналык борборлорундагы куруу планыбызда бар. Мына ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында санаторий жогорку сапаттагы эс алууну жана калыбына келтирүү шарттарын камсыз кылган борбор катары макамын жаңы деңгээлге көтөрөт деп биз бекем ишенебиз. Жана ошол жаңы деңгээлге көтөрөбүз. 2023 жылы профсоюздар федерациясынын башкаруусунда болгон кезде санаторийдин таза кирешеси bir жылда мына азыр эле көрсөттү 32 миллион сомду түзгөн болсо, азыр бүгүнкү күндө 73 миллионго чыкты. Бул сумма дагы эки эсе көтөрүлөрүнө алдыда келе жаткан жылдары көзүбүз жетет. Ага жараша кызматкерлердин айлык акысын дагы жогорулатып атабыз. Мен бүгүн дагы тапшырма бердим. Буга чейин 100% жогорулады деген менен ушу бир 25-30 миңдин тегерегинде экен. Берки жанакы санитаркалар 50 миңден алган мезгилге жеткизгиле деп азыр тапшырма бердим. Анткени кирешелер түшүп турса, албетте эмгек акылары дагы жогору болуп туруш керек. Шуну менен бирге бүгүнкү күндө жалпы эле санаториялык курорттор мекемелеринде эмгектенген кызматкерлерге дагы өзгөчө көңүл бурууну уланта беребиз. Көп жылдар бою алардын эмгек акысы дагы өтө төмөн болуп келген. Бүгүнкү күндө алардын эмгек акыларын этап менен дагы көтөрөбүз. Албетте санаторийлердин финансылык көрсөткүчтөрү өскөн сайын маяналарды дагы көтөрүү иштери улана берет. Учурдан пайдаланып, урматтуу мекендештер, азыр айрымдардын президенттин иш башкармалыгы бир топ мекемелерди, анын ичинде ушул санариптик өнүгүү министрлигинде өзүнө алып, өзүнчө эле өкмөт болуп алды. Деги эле иш башкармалыгын көзөмөлдөн чыгарып бараткандай деген сөздөргө дагы бир аз жооп бере кетсем деп чечип турамын. Түз эле айтайын, иш башкармалыгы эч кандай көзөмөлдөн чыгып кетпейт. Ал менин түздөн түз көзөмөлүмдө болот. Жогорку кеңеш деген бар, өкмөт деген бар, күч органдары деген бар, иш башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу булардын бири айтпаса дагы бири айтат дегендей да. Ошондуктан эч кандай иш башкармалыктын көзүнө эч ким карап калбайт. Өкмөт өзүнүн ишин аткарат, иш башкармалык өзүнүн ишин аткарат. Санариптик өнүгүү министрлиги өзүнчө министрлик болуп түзүлгөн 5 жылдын ичинде эч нерсе жасай албай койду. Мына ошол министрликти мен өзүм түздүм элем. Ушу санарип министрлигин түзүп, бардыгын ошо санариптештирүүгө өткөрүп, электрондук өкмөт кылалы, электрондук төлөмдөрдү киргизели дегенде ошол ар кандай жагдайлар болсо керек, жылдыра албай койгондуктан анан кийин баягы иш башкармалыкка өткөзгөндөн кийин анан иштер жыла баштады да. Анан натыйжада ал министрликти жакында эле жойдум дагы, анын функцияларын бардын иш башкармалыгына алып, өзүм түздөн түз көзөмөлгө алып, ошондон баштап иштер жыла баштады десек жаңылышпайбыз. Эми министрлик болуп турганда ар кандай бюрократия болот экен, көз каранды болуп калат экен президентке чейин, андан ылдый жагынан, ал жагын дагы туура түшүнсөк болот. 5 жылдан бери кайсы тармакты албайлы, реформа жасабайлы абдан чоң проблемалар менен коштолуп келатат да. Бардык жерлерде кимдир бирөөлөрдүн, мисалы мурдакы чиновниктер дейбизби, чоңдор дейбизби, же азыркы чоңдордун дейбизби, жеке кызыкчылыктары бар болуп чыгат да. Ал тармакта реформаны жасап баштасаң эле чыр чатактар баштайт, блогерлерди жалдайт, социалдык түйүндөрдө журналисттерди жалдап туруп анан кийин чатак башташат да. Мисалы мына бир топ мисал келтире кетейин. Мисалы мына Кумтөрдү алалы. Кумтөрдү алып баштаганда да эсиңиздердеби 21-жылы. Кокуй эле кокуй, алганга мүмкүн эмес, эл аралык соттон утулабыз, 3 миллиардтан ашык доллар төлөйбүз деп ушинтип баштаган. Эл аралык сот сенин кыргыздын соту эмес, бир кой жетелеп барып туруп чечип алгыдай деп. Чечип алдыкпы? Мына эл аралык сот туттук, Уттук. Кумтөр 100% өзүбүзгө өттүбү? Өттү. Мына ошонун эсебинен зарплатыңар көтөрүлүп атат, пенсия пособияңар көтөрүлүп атат. Мына ушундай курулуштар жүрүп атат. Аскердик техникаларды алып атабыз, жолдорду салып атабыз, мектеп, бала бакчаларды салып атабыз. Мына жыйынтыгын берип атат. Мына профсоюз боюнча айтып кеттим. Азыркы видеодо сүйлөгөн сөзүм бул ошо 2022 же 23 болуш керек эле. 21-жылы, жылдын аягында бул ишти биз баштаган мен. Баштап профсоюзду алып, реформа кылып, ушундай деңгээлде эрте баштайлы дегенде, ушул эле профсоюздун ичинде ушу жерде отурса керек экен, аксакалдар, көксакалдар деле. Дүйнөлүк профсоюзга чейин чыгып, аяктан делегация келип, мага каттар жаадырып, Европадан чалдырып, ушинтип бут тосушкан мынакей. Анан макул деп туруп, анан кийин эми убакыт керек деп туруп, биз ишибиз менен далилдеп туруп, андан кийин алалы деп анан жыргалаңды жасаганбыз. Жыргалаң дагы ал профсоюзда болчу, бирок айыл өкмөт менен соттошуп, бутуп, айыл өкмөттүн балансына өткөрүп туруп, анан жыргалаңды жасап,
баягыдай мисал кылып келтиргенде ошо сүйлөдүм эле ушул сөздү. Ошондон кийин анан баарын алганга туура келди мына. То есть ага чейин абдан тоскоолдуктар чоң болду. Мына аэропорт менен темир жолду алалы. Темир жол мына азыр өзүбүз киреше, өзүбүздүн кирешеден эч кандай тышкы каражат жок. Бюджеттин каражаты жок. Ошо темир жолдон түшкөн таза киреше менен мына Кочкорго жеттик азыр. Кудай буйрса алдыда кара кечеге чейин жетебиз. Аэропорттор боюнча аны да алып, көзөмөлгө алып, биз салып баштаганда муну да бакырып чыккан. Жок, болбойт, мунун акчасы түздөн түз бюджетке түшүш керек деп. Жок, болбойт деп мына бүгүнкү күнгө чейин менин көзөмөлүмдө 11 аэропортту жаңыладык, 12-син Жалал-Абадка мына жаңы аэропорт салып атабыз мына. Муну да кыла албайт элек эгерде отура берсек. Чек ара маселесин билесиңер мына. Биздин пайдабызга чечилип атса, кыйкырып өкүрүп чыгышкан. Окуй эле окуй, болбойт эле болбойт. Эптеп эле баягыны токтотуп калыш керек. Анан ошентип чыр чатак болуп эле жүрө бериш керек дегендей. Мына унаа боюнча өткөндө, мына айдоочулук күбөлүктөр боюнча дагы билесиздер, баарыңыздар эле күбөстөрдө, телевизордон көрсөңүздөр керек, социалдык түйүндөрдөн көрсөңүздөр керек. Мына азыр жолго түшүп, кадимкидей бир тартипке келип калды. Мына азыр түшкөндөрдө ушул веложол менен аягына чейин барып келдим. 14 километр бүтүптүр. 14 километрге чейин жетиптир. Ушуну баштаганда дагы кыйкырып чыккан. Блогерлер чыккан, саясатчылар чыккан, журналисттер чыккан. Не кереги бар ушул жака, ким колдонот муну деп. Киши батпайт атасыз мына. Киши батпайт экен мына. Мен барып келдим, бир 2 саат жүрдүм ушул жерде. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ар кандай реформаларды жасаганда ызы чуу чыгаргандардын экинчи тарабындагы эсиңиздерге тутуп коюңуздар. Биз санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары карайбыз. Биздин максат өлкөнүн жаратылыш потенциалын натыйжалуу пайдалануу аркылуу элибиздин ден соолугун чыңдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү жана региондордун экономикалык абалын жакшыртуу. Бул багыт улутубуздун саламаттыгына, аймактарыбыздын өнүгүшүнө жана өлкө экономикасынын өсүшүнө түздөн түз байланыштуу болгондуктан санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер жеке көзөмөлүмдө болот. Азыр биз ушундай темпти сактап, алдыга ишенимдүү кадам таштообуз өтө маанилүү. Сөзүмдүн соңунда Көгүлтүр Ысык көл санаторийинин эмгек жамаатын 60 жылдык мааракеси жана жаңы имараттуу болушуңар менен дагы бир жолу чын дилимден куттуктаймын. Санаторий кандай жаркырап турса, мунун баары сиздердин жалпы эмгегиңиздер деп билебиз. 60 жылдык байсалдуу жолду басып өткөн бул эс алуучу жайды мындан ары кийинки муундарга мыкты деңгээлде өткөрүп берүүгө баарыбыз жан үрөйлүү. Керемет жерибиздин мүмкүнчүлүгүн туура пайдалануу менен жаркын келечекке умтулалы. Сиздерге баарыңыздарга чың ден соолук, жаңы демилгелерди каалайм. Сиздер келечекте дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетишесиздер деп ишенемин. Жетишилген ийгиликтер сүйүктүү Кыргызстаныбыздын жана келечек муундарыбыздын бакубатчылыгы үчүн кызмат кылсын. Майрамыңыздар менен.